Демек биз балдар өткөнкү сабакта критикалык ой жүгүртүү деген курсту баштаганбыз. Бул курста биз силер менен ой жүгүрткөндү үйрөнөбүз. Ой жүгүрткөндү үйрөнгөндө биз көптөгөн маселелерди чечип алабыз да өзүбүз. Мисал үчүн бул курсту толугу менен бүтүрсөңөр, көптөгөн суроолорго жооп табасыңар. Мисалы, ушундай суроолорду өзүбүзгө берип эле келгенбиз. Мисалы, бардыгын кантип үлгүрөм? Жашоо деңгээлимди кандай көтөрөм? Ошондой эле күч, баягы кантип мен максатты табам, ага мындай каалоо тилегим, максатым, жеткенге аракет кыла турган максатты кантип табам, ушул сыяктуу суроолор, же болбосо өзүмдүн жан дүйнөмө жаккан ишти кандай табам. 11-класстарда көбүнчө баягы кесипти тандай албай кыйналып атпайсыңарбы? Мына ушул курсту толук бүтүргөндө ошону дагы көрүнгөндөн эле кайсы кесип жакшы деп сурай бербей, өзүңөр отуруп критикалык ой жүгүртүү аркылуу таап алсаңар болот да. Ошондуп кантип ой жүгүрткөндү мына үйрөнөбүз силер менен. Жумушта кандай ийгиликтүү болом, иштей баштайсыңар да, мына ошондо дагы керек болот. Башкалардан кандай артыкчылыкты алам, кантип өзүмдү кантип жакшы сезип жүрсөм болот дайыма. Ошондой эле баягы мен кыялданып, ойлонуп жүргөн нерсе меники экенин мен кантип билем чындап эле деген. Ошондой эле биздин биринчи сабагыбыз ой менен жекеме жеке деген сабак болгон. Биз кыймылдабай жарым саат отуруп, мээбиздин ичинде болуп аткан ойлорду караганбыз, кино көрүп аткандай карап. Демек, карасаңар балдар, бул ой жүгүртүү деген, критикалык ой жүгүртүү деп атканыбыз бул эң биринчи ой жүгүртүштөн алдын биз денебизди кыймылдатпай отургузушубуз керек экен да. Мектепте деле бар го, класста балдар ызы чуу болуп эле отура албай кыйнала берет го, эжеке деле агайлар деле сабак өтүш үчүн ай отур деп отургузат го. Көрдүңөрбү, бир нерсени түшүндүргүсү келсе отургузат. Эмнеге мектепке барсаңар балдардын бардыгы отурат, тынч отургула депчи, себеби денени тынч отургузуш керек да. Демек, биз бир информация алыш үчүн, ошондой эле ой жүгүртүш үчүн дагы биз эң биринчи денебизди кыймылдатпашыбыз керек экен. Жөн эле көзүбүздү кечке ары жумуп, башыбызды бияка буруп, тынч отура албай кыймылдай берсек, оюбуз, көңүлүбүз ар жака кетип кала берет экен да. Ошондуктан бир нерсе тууралуу ойлонуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Денебизди кыймылдатпай отурушубуз керек экен. Ошон үчүн өткөн сабакта биз түз эфирде 15 минутта отурганбыз кыймылдабай. Анан үй тапшырма жарым саат кыймылдабай отуруп келиш керек болчу. Максимум рекорд ким койду балдар? 30 минута отургандар барбы? Бар болсо бар деп жазгылачы. Минутаңа жазгылачы, ким канча минута отура алды үйдөн кыймылдай албай. Жазгыла кына. 20 минута, 20 минута дагы барбы? Канча минут отурдуңар? Комментарийге жазып жөнөткүлө. 20 минута. 20 минута отурганда баягы буттар сезбей баштайт да. Эки бутуңарды сезбей каласыңар эгерде 20 минута отурсаңар. 20 минутадан 10 минутага чейин отурганда баягы сандан өйдө белге жакын полный бут сезбей калат. Такыр жоктой болуп калат да. Колуң менен басып көрсөң бутуңду сезбейсиң да. Ошого чейин жетет. Анан канчалык көп отурганда ошол баягы уктап калат да, бутуң вообще сезбейсиң, өйдө карай жылып кете берет да. Ошондо жакшы концентрация кылып ойлонуп отурганга мүмкүнчүлүк болот да. Бирок биринчи баягы чыдай албайсың, кыймылдагың келе берет. Ошондой болдубу, Анда кийинки биринчи сабакта биз эмне болгон? Ойлорубузду караганбыз, денени тынчтандырганбыз, анан ойлонгонго убакыт тапканбыз. Ошондой эле реалдуулук бул ниет, ой,
Андан кийин реакция же болбосо иш аракет, андан кийин реалдуулук деген мындай 4 этаптан турат дегенбиз. Биз эң биринчи ошол ой жүгүртүүгө көңүл буруп атабыз да бул жерден. Мисалы үчүн бирөөлөр бизге сөз сүйлөсө деле ойлонбой эле жооп бере беребиз да балдар. Өзүңөрдү көп байкайсыңарбы, бирөө суроо берсе, ал оозун жаап бүтө элек деле сен сүйлөп баштайсың. Ошондо бул действие деп коет да, мысль деген, ой деген вообще жок болуп кетип атат да биздечи. Ал суроо берди, биз ойлонбой эле кайра эле реакция кылып атабыз да. Ошонун ордуна биз мына ойлонуп, өзүбүздү байкоочу катары карап, ичибиздеги болуп аткан сезимдер, ойлорду байкайбыз, эмне деп сүйлөп атабыз, кыскасы өзүбүздү байкашыбыз керек да. Мына бүгүн дагы ошонун үстүнө практика кылабыз. Эми бүгүнкү темабыз экинчи сабакка мына келдик. Буюрса башаламансыз бир ой деп аталат да тема. Аңдалган жана аңдалбаган деген. Аңдалган деген бул ушул биздин ойлонобуз го атайын, мисалы үчүн мен муну кылсам, тигини кылсам, эмнени сүйлөсөм деп ойлойбуз. Аңдалбаган деген бул автоматтык деңгээлде болуп аткан нерсе да. Көп нерсени биз жаттап алганбыз, миибизде запись бар, автоматтык түрдө кылабыз. Бул аңдалбаган деп коет. Баягы велосипед тепкенди мисалга көп келтирем. Мисалы, велосипед тепкенде биз ойлонбой эле тээп кете беребиз го, үйрөнүп алгандан кийинчи. Денеге, клеткаларга ошол илим билим сиңгенден кийин автоматтык түрдө жасай беребиз, биз ойлонбойбуз. Бул аңдалбаган. Муну да кийинки сабактарда карайбыз. Бүгүнкү негизги максатыбыз бул аңдалган деп коет. Сознание, аң сезимдин ичинде болуп аткан ойлорду карайбыз. Бүгүнкү сабакта эмнени үйрөнөбүз? Ойду жакшылап байкаганды үйрөнөбүз. Миибиздин ичинде болуп аткан ой. Биз силер менен азыр ойлонгонду баштай элекпиз дагычы. Баштай элек биз биринчи денени тынч отургузуш керек экен. Карасаңар, бул ой жүгүртүү кандай мындай бир жоопкерчиликтүү процесс да. Биз мисалы үчүн ойлойбуз да, мен ойлонуп атам, ой жүгүртүп атам деп ойлойт экенбиз да, бирок чындап эле алганда ой жүгүртүү процесси бизге баш ийбейт экен да. Баягы тентек балдарга окшоп, биздин ой жүгүртүүбүз бизге баш ийбейт. Азыр практика жүзүндө деле көрөсүңөр, бирок өзүңөр деле бир нерсени мындай атайын ойлоноюн десеңер эле, ой жүгүртүүңөр мындай силерди алдап кетет да, мындай башкача айтканда мындай да. Мен мына калькуляторду көрдүм да, анан ошол калькулятор деп ошол калькулятор тууралуу ой жүгүртөйүн деп атсам, калькуляторду карап, кнопкаларын көрүп, анан бул ак светти көрүп, анан ак свет, анан бир унду элестетип кеттим да, анан ун бар эле, унду буудай деп, анан ушинтип эле, анан Казакстандын буудайлары аябай жакшы болот экен деп эле, анан Казакстан, казакча кинолорду элестетип кетип, башында мен калькулятор деле карап баштагам, чынбы? Ушуну ойлоноюн, калькулятор деген сыяктуу эле нерсе, жөнөкөй эле нерсе да. Анан ой жүгүртүм такыр эле башка жака кетип калды да, унутуп калдык. Бизде деле ошондой да, мисалы үчүн ортого даярданайын деп эле жакшы эле ниет кылып отурасың дагы, математиканы окуп баштайсың, бир маалда WhatsApp тилинг деп звук чыкса, WhatsApp-ыңды ачасың, ошентип эле бир маалда ойгонуп кетсең эле, уже 2 саат өтүп кеткен, чарчап калгансың, кой жатайын деп жатып аласың. Ачылган тетрадың ачылган боюнча калып калган, чынбы? Кимдин башынан ушундай окуялар өтүп атат? Комментарийге жазгылачы. Чындап эле ошондойбу? Макулсуңарбы? Жашоодо болуп аткан нерселерди айтып атамбы, мына менин башыман өтүп атат дейт. Бул жалгыз эле силердин эмес, бул адамдын мээси ушундай иштейт экен да. Биз ойлойт экенбиз да, ой, мен кыйынмын, мен ойлонуп атам, ой жүгүртөм деп, ой жүгүртүң вообще сага баш ийбейт экен. Наоборот, сени башкарып алат да. Ой жүгүртүү бул өзүнчө бир инструмент да, аябай жакшы. Биздин колубуз бар да, колубузду биз керек болгондо колдонобуз, ручка алабыз, бир нерсе көтөрөбүз. Анан ошол кереги жок маалда колубуз тынч эле турат. Бирок ой жүгүртүүбүздү дагы колдонгонду үйрөнбөсөк, бул баягы колубуз кереги жок маалда тынч тура берсечи,
ой жүгүртү тынч турбайт экен да вообщечи. Колдонбой койсоң бул моинтип айлана берет, сөздөр келе берет, көргөн кинолоруң, үндөрү угула берет, кечкечи звук баягы мээңдин ичиндечи боло берет, анан кишини вообще чарчатып салат экен да. Анан өзү дагы ошондуктан биз аны башкарып колдонгонду үйрөнүшүбүз керек экен. Мунун өзүнүн жолу бар, балдар. Демек, бүгүнкү сабакта биз дагы эле ойлорду байкайт экенбиз, карайт экенбиз. Анан бир ойду ошол контекстинде кармаганды үйрөнөбүз. Мисалы үчүн, орто жакшы бал алам десем, ошол тууралуу ойлонобуз да. 15 минутта азыр ошону кармайбыз. Анан мир мысли деп коет, ойлор дүйнөсү деп коет да. Ойлор өзүнчө дүйнөсү бар экен да. Башкача айтканда биздин ички дүйнөбүз деп коебуз го. Ошол жерде көп ойлор бар экен, адамдарга окшоп эле. Мисалы үчүн эшикке чыксаң адамдар көп го. Анан ошо ойлор деле мээбиздин ичинде көп жүрө берет да, ошондойчу ар кандай ойлор. Анан биз ошолорду байкайбыз, анан өзүбүзгө керектүүсүн гана алып ойлонобуз да. Мисалы, кайсы кесипке тапшырам десеңер, ошол тапшыра турган кесип тууралуу дейсиңер дагы, анан 15 минутта ошону кармайбыз. Биринчи эми муну кылардан мурун келгиле дагы бир эксперимент жүргүзүп көрөлү силер менен. Көпчүлүгүңөр дейин десем жок, бир 3-4 окуучу жазды. Баягы өзүбүздүн мээбизди өзүбүз башкара албайбыз дегенге макул болуп атасыңар, көп эле бир 10го жакын окуучу жазыптыр. Ким ойлойт, балдар, мен ой жүгүртүмдү өзүм башкара алам, мен мээмди өзүм башкара алам деп ким ойлойт? Кол көтөргүлөчү, барбы ошондойлор? Мен кыйынмын, ой жүгүртүмдү өзүм башкарам дегендер. Барбы, жокпу? Эксперимент жүргүзөбүз, эксперимент жүргүзөбүз, кергиле. Бир 5 минутта азыр эч нерсе жөнүндө ойлонбойбуз. Көзүңөрдү жумасыңар дагы, эч нерсени ойлобойсуңар. Кана баштадык. Көздү жумабыз. Максат эч нерсе ойлобойбуз, 3 минутта дейли, 3 минутта. 21:19 болду азыр. 3 минутта. Кана баштадык. Эч нерсени ойлобогонго аракет кылабыз, көзүбүздү жумабыз. Вообще ойлонбойм дейбиз да, ойлонбойм. Бир да ой келбесин. Да, 2 минутта бар. Болду, жетет го дейм, 2 минутта. Так, ким эч нерсе жөнүндө ойлогон жок? Жазгылачы, эмне болду мына? Эч нерсе жөнүндө ойлобогонго аракет кылгыла дедик, эмне болду? Мен дейт Нурпейил. Эч нерсе жөнүндө ойлогон жоксуңбу, Нурпейил? Ойлонуп кеттим дейт. Ар кандай ойлор келди, ойлонуп ийдим дейт. Ал силер ойлонуп ийген жоксуңар, ал
мээ өзү токтобойт экен да, булчу токтобойт экен. Нурпейил кыйын экен да, молодец. Нурпейил вообще ойлонбоптур, молодец. Мен эч нерсени ойлобойм деп отурдум, качан агай болду көзүңөрдү ачкыла дейт деп отурдум дейт. Ошондо мындай эч нерсе ойлобойм деп атайын отурсаң делечи, бир аздан кийин унутуп калган болосуң да, мээң башка жакта эле, бир жакта эле кыялың учуп жүрөт, же сабак, же күндүз өткөндө болгон проблемалар, же келечекти ойлой бересиң, дайыма ушундай да. Мээ мындай көпкө чейин токтобойт экен да. Тентек балдар бар, айтып атпайбы, тентек балага окшош деп. Тентек баланы тынч отур деп урушуп койсоңчу, отурат да, 1 минутага жетпей тынч отурат да, анан кайра туруп алып эле ызылдай берет да. Мектепте ушундай го балдар. Себеби алардын акылы ошол да, акылы денесине түздөн түз байланышып турат да. Ошондо мээсинде болуп аткан нерсени ал денесинен чыгарып турат да. То есть ошон үчүн ал акылы сразу денесине байланып турат да, сразу чыгып кетип атат да. Ошон үчүн ал негиз эле отура албайт да. Ал үчүн ал баягы спокойныйраак, баягы бул өзү характер эме деп коет да, табиятынан ушундай деп коет го. Эми кийинки этап азыр биз ойду токтотконду үйрөнөбүз силер менен. Эми токтоткондо дегенде кечке эмес, бирок баягы мээбиздин ичинде ар кайсы нерселер болуп атканда биз баягы бир маселени чечейин же бир суроого жооп табайын же кесипти тандайын дегенде, бир шашпай бир отуруп жарым саат ойлоюн дегенде, мээбиздин ичинде көп кашалар болуп атканда ошолорду сразу бир токтотуп туруп, анан өзүбүздүн оюбузду жүргүзөбүз дагы, анан ошол тууралуу ойлой баштайт экенбиз. Ошон үчүн биз ойду 3-4 секундка болсо дагы биринчи токтотконду үйрөнүшүбүз керек да. Ошонун техникасы төмөндөгүдөй. Биринчи техникасы бул эме деп коет, дем алганда ошого көңүл бурабыз да. Мисалы үчүн мындай болот. Мына дем алабыз да, мына. Дем алабыз, анан дем алгандан кийин бир 2-3 секунд токтоп турабыз. Мына. Анан кайра чыгарабыз. Демди чыгарабыз дагы, анан дем албай кайра 2-3 секунд токтоп турабыз. Мен азыр команда берем. Силер ошо команда боюнча демди чыгарасыңар, кайра дем аласыңар, анан ортодон 3-4 секунд токтоп турабыз. Азыр мен силерге көрсөтөм. Кандай 1-2-3 баштадык. Мына дем алабыз, 1-2-3. 1-2-3 чыгарабыз. Кайра акырын алабыз. Чыгарабыз. Токтоп турабыз, дем албайбыз. Эми көзүңөрдү жумуп алып, 1-2-3 секунд келгиле кайталайлы, анан мен силерге үйрөтөм, эмне болгон. Кана кеттик. Дем алабыз. Чыгарабыз. Мына ушул жерде балдар карасаңар, дем алганда, токтоп турган маалда, анан демди чыгаргандан кийин дем алганга чейин токтоп турган маалда 2 точка бар да. Ушул 2 точка мына дем алганда, анан баягы күтүп турганда, анан демди чыгарганда бир да ой келген жок. Чынбы? Ушул маалда вообще ой келбейт. Байкадыңарбы, балдар? Комментарийге жазсаңар. Вообще ой келбей калат экен. Көрдүңөрбү? Ушул негизи эле ушул дем алган өзү 4 дем алганда 4 этап бар да. Биринчиси мындай демди алып атканда өзү мындай сырттагы бир точка, ичинде бир точка, анан ошол точкага чейинки, анан точкадан кайра берки точкага чейин мындай круг сыяктуу да. Бул точка бул жака, бул жака. Дем чыкканда анан киргенде. Ушул маалда баягы төртөөнү тең мындай дем чыгып атканын, кирип атканын мындай көңүлүңөрдү буруп, баягы дем чыгып атат, кирип атат. Ошону мындай дем алып атканыңарды байкап турсаңар, карап турупчу, ойлордун баардыгы жоголуп кетет дагы. Ошол дем чыгып атат, кирип атканын минтип байкап турсаңар болот да, көзүңөрдү жумуп алып. Ошондо ой токтойт экен. Кадимкидей да. Силер себеби көңүлүңөрдү силер ошол демдин чыгып кирип атканына бөлүп атасыңар, Анда азыр биз мындай кылабыз, балдар. Өзүңөргө керектүү бир суроону алгыла.
15 минутта практика кылабыз. Жөн эле отура бербей, эми азыр дагы өткөндө да биз силер менен кыймылдабай отурганбыз, эми дагы кыймылдабай отурабыз, бирок мунусунда бир эле тема тууралуу ойлонобуз да. Кааласаңар, мен кайсы кесипти тандайм деген суроону көп берип жүрөсүңөр, чынбы? Ошол суроонун үстүндө иштейбиз. Же болбосо дагы башка каалаган бир теманы алгыла, өзүңөргө белгилеп алгыла, анан ошол теманын үстүндө ой жүгүртөбүз. Сүйлөштүкпү, кана? Так, кимде кандай суроолор бар? Так, тема алдым дейт, эмне проблема болушу мүмкүн? Өткөндөгүдөй эле баягы бүгүн биринчи жолу сабакка кирип калгандар болсо, азыр 15 минутта кыймылдабай отуруш керек болсо, кыйналып кетишиңер мүмкүн. Бирок өткөнкү сабактарга катышкандарга уже жеңил болот, ошондо эмне кылабыз? Дагы эле кыймылдабай отурабыз, бирок өзүңөргө удобныйраак отуруп алгыла. Чтоб мындай удобныйраак. Өзүңөргө каалаган темаңарды тандап алгыла, анан удобныйраак отургула дагы. Кана көзүбүздү жумабыз. Көздү жумабыз. Демди чыгарабыз, кайра киргизебиз, ошол баягы демди, же болбосо баягы көздү жумуп туруп, бет маңдайыңарды мындай карасаңар, көздү жумганда маңдайды карасаңар, баягы эме болуп турат го, пустота, боштук бар да. Ошону караганда ой келбей калат. Ошо ой келбей калгандан кийин баягы темаңарды мээңерге жүргүзөсүңөр, баягы мен кайсы кесиптин ээси болом же ортого кантип даярданам, любой бир сурооңорду аласыңар да, анан 15 минут ошону жүргүзөт экенбиз, кыймылдабай отурат экенбиз эми. Кана баштадык. Ойду токтотобуз. 2-3 секундка баягы демди чыгарганда карайбыз, демди багыт, мына демди чыгарып атам. Аба жутуп атам, аба чыгарып атам, ошону байкап отурат экенбиз дагы, ой токтоп калгандан кийин 15 минутта бир гана ойду ойлойбуз.
Ну, пока жетет. 15 минут азыр Zoom'дун эфири да бүтүп калды. Кимде кандай болду? Балдар кандай өттү? 8 минут отурдук. Комментарийге жазгылачы. Ойлой алдыңарбы бир ойду? Кармап болот бекен? Ойлоно албай оюн бөлүнүп кете берди дейт, Кыйын болот ооба. Кээ бирөөнүкү болду, кээ бирөөнүкү болгон жок. Ар кайсы жакка кетип кала берет экен ойлор, Ошондой болот ооба. Ар кайсын ойлонуп кеттим дейт. Мына атайын ойлоноюн деп отурсаң дагы оюң кетип калып атпайбы, көрдүңөрбү? Бөлүнүп кетип атат. Ошондо бөлүнүп кеткенде эле, бирок баары бир эстеп кетип аттыңар да, Кой мен баягы маселени ойлоноюн деп кайра эле отуруп аттыңар да, чынбы? Ошондо мына эми муну акырындык менен үйрөнөбүз, балдар. Акырындык менен элестете бергиле, кыймылдабай отуруп бир ойду ойлоюн десең да ошончо бөлүнүп кетип атат. Анан жөнүндөй күндө жөнөкөй эле жүргөндө мээңер вообще мүмкүнчүлүк бербейт силерди бир маселени ойлонгонгочу. Ошон үчүн силер сабакты окуй албай, кесипти тандай албай жүрө бересиңер да. Мен 3 айдан бери эле тиги тандай албай атам деп айтасыңар да. А себеби 3 айдан бери силер ойлонгон жоксуңар анычы. Мээ мүмкүнчүлүк бербейт силерге. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мээни акылды ой жүгүрткөндү үйрөнүшүбүз керек экен да, баягы ооздуктап алып, баягы бербейт го, миндирбейт го, ошол сыяктуу миндирбейт да, башкартпайт. Ошондуктан биз өзүбүз акырындык менен башкарганды үйрөнүшүбүз керек экен. Үйгө тапшырма, балдар. Дагы жарым саат отурасыңар кыймылдабай. Бир ойду алып алып, баягы ойду токтотобуз, 2-3 секундка токтотобуз, баягы дем алганда демди байкап отурабыз, көңүл бурупчу, демдин чыгып атканын, кирип атканына көңүл буруп отурабыз дагы. Анан оюбуз токтоп калат дагы, ойлор жоголуп кеткенде анан бир ойду алып алып, ошону ойлоп баштайт экенбиз, Тике турса болобу дейт. Отуруп алгыла лучше, уктап калып жыгылып кетип анан бир нерсе болбогула. Тынч отуруп алып бир жерге жакшынакай, Анан бир ойду ойлогула, макулбу? Пока тапшырма ушул, сабакты запись кылып койдум, буюрса Telegram группага да жөнөтөм. Үй тапшырма аткаргыла, саламатта тургула, Көзүң